Мынакей Кудай буйруса, урматтуу бир туугандар, биз бүгүнкү күндө кайрымдуу болуп, коомдук кайрымдуулук фонд ушундай бир жакшы иштерди демилгелеп, мына Жеңиш байкеге окшогон мынакей апабыз отурат. Ушундай жакшы иштерди жасап, бир туугандарыбызды эч убакта кыргыз улуу элдин урпагыбыз. Биз эч убакта бири-бирибиз кыйынчылыкта таштап койгон элдин уул кыздары эмеспиз. Ошон үчүн биздин кайрымдуу бол коомдук фонд ушундай демилгелерди колго алганбыз. Жеңиш байке. Эч убакта мына энебизди ыйлатып кыргыздын уулу көчөгө энесин таштаган эмес. Эл бири-бирин таштаган эмес. Биздин тарыхыбызда бар. Кыргыз бири-бирин эмес, казак элин, боордош казак элин дагы начарчылыктан кол сунуп ушундай иштерин жасап келген. Анан биз ушул ишке чакырык кылып атабыз. Бүгүн фонддун негиздегенибиздин да максаты ушул. Аллахтын ыраазылыгын табайлы. Бирибизге бирибиз жакшылык кылып калайлы. Мына энебизге мына бир тууганыбыз, биз бул дүйнөдө бир келип кеткен конокпуз. Конок экенибизди унутпасак биз адашпайбыз. Конок экенибизди унутпасак адашпайбыз. Анан ошол себептен биз өткөндө Москва шаарында 3 күндүк иш сапарда болдук. Ошол 3 күндүк иш сапарда сиздин биз ошол сунуштарды айттык. Ушундай иштерди жасайлы. Кандай дейсиңер? Биз ушундай демилге алып чыктык. Бүгүнкү күндө кээ бир коомчулугуздагы кээ бир 100 сом чөнтөктөн чыгаргысы келбей турган учурда, ошондой учурда мына карабайсызбы, кайдыгер карабай туруп, мынакей бүгүнкү күндө участок жер тилкесин берип атат. Ушундай жакшы иштер жүрүп атат. Анан сиздерди дагы ошол 3 күндүк иш сапарыбызда сиздин айылдаштарыңыз, мына бул байкенин баласы Медер ушундай жакшы тарбияны берген ата-энелерибизге Аллах ыраазы болсун. Бирөө өзгөгө эмес, өзүнө жардам бербегендер көп. Бирок ошолордун арасында мына мен ыраазычылык билдирем. Ошол жерден жакшы бир сиздерди алыста өстөрүчү, мекенден четте. Бирок алыста болса дагы жүрөгү айылым деп, ошол жүрөгү ушу сиздердин мындай бир жакшылыгыңыздарга себепкер бололу деп согуп атат тияктачы. Алыста болсок да жакындан жардам берели дешип атат. Анан ошол себептен мен бүгүн ошол жерден сөзүм бергем. Мен Жеңиш байкеге барам, үйүнө барабыз деп. Анан ошол себептен келип калдык Жеңиш байке. Бул биздин фонддун башкы максаты. Сиздерге колубуздан келишинче кол сунуп, ортодо көпүрө болуп берүү. Assalamu alaikum, урматтуу бир туугандар, урматтуу мекендештер. Мынакей баарыңыздардын ушул ыйык Рамазан айында эң айлардын султаны болгон, эң ыйык айлардын бири ушул орозо айы. Туткан орозоңуздар баардык мусулман бир туугандар кабыл болсун. Анан мына ушул Рамазан айында Кудайым буйруса мында өзүңүздөр көрүп турган Жалал Абад областынын Сузак районунун Октябрьский айылында Жеңишбек байкеге Кудай буйруса ушул үй бүлөсү, бир үй бүлөдө 3 майып жашайт. 3 мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбыз үйсүз, жайсыз өмүр кечирип келет, квартиралап, турак жай маселесинде кыйналып келет. Анан биздин ушул кайрымдуу бол коомдук фонд мындай тагдырда бир кайдыга карап койбостон, баягы кыргыз эч убакта кыйынчылыкта бири-бирин таштаган эл эмес, биз андай элдин уулдары эмеспиз, биз улуу элдин урпагыбыз деген ураанды бекем тутуп, анан ушундай демилгени көтөрүп, бүгүнкү күндө Кудайга чексиз шүгүрлөр болсун, айыл жаштары, айыл эли, айыл тургундары, ушул бүт айылдаштары жана башка баардык кыргыз мекендештерибиз, бир туугандарыбыз колдоого алып, бүгүнкү күндө Жеңиш байкеге үй курулуу алдында турабыз, Кудай буйруса. Мына бүгүнкү күндө ошондой элдин колдоосу менен айыл жаштары ушундай ынтымактын негизинде турак жайыбыздын жер тилкеси берилип, Кудай буйруса фундамент куюлуп бүтүп, стенасына келди. Эми ушундай жакшы иштерге баарыңыздарды чакырык кылабыз. Ушундай иштерди ынтымак биримдигибиз менен биргеликте иш алып барсак, Кудай буйруса Кудайдын ыраазылыгын табуу үчүн. Пайгамбарыбыздын хадиси бар экен. Кудай берген ырыскыны Кудай жолунда жумушаш, Кудай берген убакытты да Кудай жолунда жумушашты унутпасак, Кудай буйруса баары жакшы болот деген ниет тилекте биз баардык мекендештерибизди мына ушул турак жайга бир себепкер болуп калуусуна чакырык кылып чакырабыз. Бул Жеңиш байкенин азыр телефон байланыш телефондору жардам көрсөтөбүз дегендер, жардам көрсөтүүнү каалагандар ушул Жеңиш байкенин телефонуна байланышып,
өзүнүн данныйына ошол акча которуп кандайдыр бир деңгээлде кол сунууну жасап калайлы, ошого чакырык кылабыз Кудайым буйруса. Бүгүн кылып калайлы, эртең кеч болуп калбасын деген үмүт менен баарыңыздарды Кудай буйруса ушундай бир жакшылык ишке чогуу биргеликте себепкер болуп, байкенин сүйүнүч кубанычына чогуу ортоктош болууга чакырабыз. Мынакей бүгүнкү күндө Жеңиш байкенин ушул турак жайынын тургузуу аракетинде мына айылдагы кайрымдуу инсандар кайдыгер карабастан бүгүнкү күндө мынакей акысын албастан ушул Кудай ыраазылыгы үчүн деп ушул жерде байкелерибизге кызмат кылып аткан, ушундай алтындай убактысын бөлүп жаткан айылдашыбыз үйлүү болуп калса экен деген жакшы бир ниет тилектер менен бүгүнкү күндө жакшы аракеттер жүрүүдө. Ушул айылдын жаштары ушул цемент маселесин, фундаменттин кандайдыр бир деңгээлде таш агылын баарысын өздөрүнүн атынан ушул колдорунан келишинче көмөктөшүп, Кудай ыраазылыгы үчүн деп баягы айылдашыбызды кубантуу, сүйүнтүү максатында деп мынакей бүгүнкү күндө жакшы иштер жүргүзүлүүдө. Бул өтө үлгүлүү иш, бул өтө жакшы иш. Мына мындай нерселер коомчулукта көбүрөөк таралса деген үмүт менен бүгүнкү күндө биздин Кайрымдуу Бол коомдук фонд өз аракетин кылууда. Биздин Демилге Кайрымдуу Бол коомдук фонддун демөөрчүлүк кылган ушул эл, биздин аркабызда кайрымдуу кыргыз эл турат деген бир жакшы бир чоң ишеним менен иш алып баруудабыз. Мына отуруп өзүңүздөр көрүп турган Жеңиш байке өтө кубанууда, сүйүнүүдө буюрса. Анан эми бул дүйнөдө не бир адамдар келип кеткен, не бир падышалар, хандар өткөн, бийлер өткөн. Бирок биз ушул бир келген жашоодо ушундай бир жакшылыктарды жасоо менен гана эл ынтымагы менен көп иштер жасалып келген. Анан ушундай иштерди көп жасоого чакырык кылып, ушундай үндөп буйруса дагы да могу стена маселеси үйүнү туруп бүткүчө биз ойлойбуз Кудай буйруса эл жөн гана карап турбайт. Кудай буйруса ар ким өз колунан келген салымын кошуп, Кудайдын ыраазылыгын табууда бир колдон келген салымын кошуп, колдоо көрсөтөт деген чоң ишенимдебиз. Жана да чакырабыз буйруса. Өсөт гүлдөр багбаны багып жатып, өтөт күндөр алчуусун алып жатып. Өчү бардай убакыт шашып турат өмүрүмдүн жаштыгын алыстатып. Жолдо барам, түбү жок жолдо барам, жалын кечип жашоодон өрнөк алам. Бүткүгүндү унутуп койгон менен баскан сайын жакындап көргө кадам. Адам деген көпүрө турмушуна, адам деген көпүрө курбусуна, күч бар кезде биригип бир муштумдай курсак экен көпүрө кыргызыма. Сен өлбөйсүң, артыңда изиң калса, сен жашайсың, тарыхта ишиң калса, ташты эмес темирди таарып чыгар тишиң барда, мокобос мизиң барда. Кээсине ме, кээсине тилден берген, өлбөчүдөй өмүргө кимдер келген, билсең бул күн тутанып тутанбаган, өчкөн оттун жарыгы бир ирмелген. Билсең бул күн тутанып тутанбаган, өчкөн оттун жарыгы бир ирмелген. Силердин жардамыңар менен Кудай Тааланын кудурети шунчалыгына миң кала шүгүр. Үйдөр салынып, иштер башталып калды Кудай кааласа. Ушул кылган иштериңердин Кудайым кылган сооптук иштериңерди Кудай Таалам өзү кабыл кылган болсун. Дайым иштериңер илгери болсун. Каерде болсун сапарыңар бейкатар иштериңер ийгиликтүү болуп, тапканыңарга барака берип, бала чакаңардын оозун көрүп, сапарыңар бейкатар болсун. Тапканыңардын баракасын берсин Кудайым, дайым өзү колдосун. Кудайым жебишпегенди сыйласаңар, силерди сыйласын. Ушул кылган жакшылыгыңарды бизден кайтпаса Кудайдан кайтсын. Дайым жакшылыктардын үстүндө жаркырап, эл сыймыктанган, эл журтубуз сыймыктанган, аты менен тууганыңар сыймыктанган балдардан болгула. Ушул кылган жакшылыгыңар дайыма ушинтип билимдүү, ынтымактуу болуп, бири-бириңерге мээримдүү болуп, дайым жакшылыктар үстүндө жүргүлө. Кыргызстаныбыздын эң сыймыктанган балдары болуңар. Мындан бияка дагы дайым жакшылыктар болсун. Ушу силер дагы тилеген максатыңарга жеткиле.
Elçinde yüzüңөр jarık imanыңарды берсин Кудайым. Сапканыңардын дайым жакшылыктарын көргүлө. Тууганыңар менен тынч болгула. Бала чакаңардагы имандуу боорукер, мээримдүү өзүңөргө окшогон табышман, ынтымактуу балдар, кыздар болуп чоңойсун. Дайым жакшылыктар болсун балдарым. Сапарыңар бек катабыл эс аман ойноп күлүп жүргүлө. Кыргызстандан чоң салам. Ден соолугуңар чын имандуу болгула балдарым. Рахмат чоң.